Башка кабарлардан Кыргызстанда 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кылмыштуулук 5,3%га аз катталган. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин башкы штабынын башчысы Бактыгул Абдыжалиев билдирди. Анын айтымында 2016 жылдын 6 айында республика боюнча 12.755 кылмыштуулук катталган. Ошондой эле ал оор кылмыштардын саны да кыскаргандыгын маалымдады. Көчөлөрдө патрулдук милициялардын көбөйүшү, анан да жарандардын жүрүм туруму маданияты жогорулагандыгы да оор кылмыштардын санын азайышынын шарттоодо деп кошумчалады. Бул маалымат тууралуу кабарчыбыз Тынчтыкбек Акишев Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен маек куруп келди. Бул жаңы Ички иштер министрлигиндеги жаңы реформа жөнүндө айтсаңыз, бул реформанын алкагында укук коргоо системасында кандай иштер жүргүзүлөт? Бүгүнкү күндө жалпы укук коргоо органдарын реформалоо боюнча коргоо кеңешинин чечими чыккан. Ошол чечимдин негизинде бүгүнкү күндө биз дагы өзүбүздүн ички иштер органдарын реформалоо боюнча, оптималдаштыруу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын алкагында биз ошол иш-чаралардын негизинен жыйынтыктап жатабыз. Ошо биздин өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Ошол коргоо кеңешинин атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия түзүлүп туруп, ошол коргоо кеңешинин чечиминин аткаруунун механизмдери иштелип чыгат. Иштелип чыкканда сөзсүз түрдө бардык коргоо кеңешинин айтылган кызматтар, ошону андан сырткары бизде экономикалык кылмыштарга күрөшө турган, коррупцияга каршы күрөшө турган 5-чи башкы башкармачылык бул экономикалык кылмыштарга күрөшүү башкы башкармаларга толугу менен өтүүдө. Андан сырткары банк заттарга каршы күрөшүү боюнча дагы атайын кызматтын бардык милдеттери, тапшырмалары, материалдык техникалык базасы дагы Ички иштер министрлигине өтүү боюнча чечим кабыл алынган. Бул боюнча да биз атайын иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Андан сырткары атайын ошол өкмөттүк деңгээлде дагы коргоо кеңешинин алдына атайын жумушчу топ түзүлүп, ошолордун бардыгын тең изилдеп тактап, кайсы жерде канча кызмат болуш керек, ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө такталып атат. Кудай буйрса ошо 1-октябрга чейин ошо акыркы чечимдерин баарын тактап сунуштарды беребиз. Ошонун негизинде кабыл алынса, андан ары иштей беребиз. Андан сырткары Ички иштер министрлигинин ичинде атайын криминалдык милиция, коомдук милиция, андан сырткары дагы 5 өздүк коопсуздук кызматы, банк заттарга каршы күрөшүү, диний экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүү кызматтары дагы өзүнчө структура болуп түзүлгөн атат. Булар боюнча да биз сунуштарыбызды бердик. Эми акыркы чечимди коргоо кеңешинин алдындагы жумуш тобу аныктап, тактап, анан акыркы чечим чыккандан кийин биз ошолорду сөзсүз түрдө аткарууга тийишпиз. Себеп дегенде бүгүнкү мезгилдин талабы ошондой. Укук коргоо органдарындагы баягы бирин-бирин кайталаган кызматтарды кыскартуу, оптималдаштыруу, ошондой эле иштин сапатын жогорку деңгээлге көтөрүү менен бирге жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү комплекстүү иш-чараларды көрүү ошол реформанын алкагында жүрөт. Казакстандагы болуп өткөн кандуу окуяларга байланыштуу Кыргызстанда дагы ошо Ички иштер министрлиги күчөтүлгөн тартипте иш алып бармай болушпадыбы? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Казакстанда ички иштер органдарынын кызматкерлерин кол салган, ошондой эле Арменияда дагы ички иштер органдарынын имаратын басуу боюнча маалыматтар бүгүнкү күндө бар. Биз алар менен байланышып тактап атабыз. Байланыштар бар, оперативдик маалыматтар бар. Ошол себептен бизде Ички иштер министрлигинде көчөкү күндөн баштап күчөтүлгөн режимде тартип өтө башталды. Бул буйруктун негизинде ички иштер органдарынын бардык кызматкерлери коомдук жайларды, ошондой эле стратегиялык объектилерди жана жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча бардык чараларды көрүү. Ошондон сырткары да атайын оперативдик ыкчам иликтөө, изилдөө, алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча дагы атайын пландар бекитилди. Диний экстремизмге каршы күрөшүү, терроризмге каршы күрөшүү боюнча да биздин атайын кызматтар улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте иш жүргүзүп атат. Анын негизинде бүгүнкүдө бизде учетто турган бардык ошол жарандарды, ошондой эле Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүн, алардын Кыргызстандагы жактоошулордун аларды тактап аныктап бүгүнкү күндө миңдеген атайын адабияттар, китептер, компьютердик жабдуулар, ошондой эле алардын бүгүнкү күндө чет мамлекетке, Сирияга, Афганистанга, башка жана согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарга кеткен жарандар менен да иштөө, иликтөө иштөө жүрүп атат. Бүгүнкү убакта жалпы жөнүнөн айтканда ошо күчөтүлгөн режимдин эң негизги максаты ошол бүгүнкү күндөгү кошуна мамлекеттерде болгон жагдайларды Кыргызстанда болтуруу үчүн тиешелүү иш-чараларды көрүүдө. Быйылкы жылы ушу катталган оор кылмыштардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу, ушул убакытка салыштырмалуу көбүрөөк катталыптыр.
Бул эмне себептен болду? Ошону айтып өтсөңүз. Быйылкы жылда жалпы кылмыштардын саны Кыргызстан боюнча 14 миңге чукул кылмыш катталса, анын 12 миңге чукулу ички иштер органдары тарабынан катталган. Жалпы кылмыштын саны былтыркыга салыштырмалуу 5-6% кыскарган. Бирок ошол убакта оор кылмыштардын саны, булар адам өлтүрүү, кыракчылык, тоноочулук кылмыштары салыштырмалуу көп болгон. Алардын ачылышы боюнча мурда биздеги эсептер боюнча мурдакы жылдарда да ачылбаган кылмыштардын саны ушу быйылкы биринчи жарым жылдыктын сандарына да кирет. Ошол себептүү алардын катталышы жана ачылыш фактылары боюнча салыштырмалуу көп экендиги байкалган. Биз бул багытта да коллегияда өзгөчө каралды. Ошонун негизинде бир топ жетекчилер тартиптик жазаларын алды, кызмат ордунан бошотулду. Аталган кылмыштарды ачуу боюнча атайын иш-чаралар кошумча жүргүзүү боюнча дагы бир топ багыттар белгиленди. Биз ойлоп атабыз, ошо бул багытта да айрыкча оор кылмыштардын бетин ачуу, аларды болтуруу боюнча дагы оперативдик кызматта тиешелүү иш-чаралар жүргүзүп атат. Бул боюнча коллегияда атайын өзүнчө сөз болгон. Айрыкча ошо оор кылмыштарды ачуу боюнча көрсөткүчтөр төмөн жетекчилер жана кызматтык органдар боюнча дагы биз кошумча атайын көзөмөлгө койдук. 9 айдын жыйынтыгы менен ушул багыттагы кемчилиги бар, ишти оңдобогон жетекчилер жана бул багыттагы иштин начар жүргүзгөн себептери эмнеде экенин аныктап туруп, тиешелүү чараларды көрөбүз.